Здравствуйте, мистер Таркович. Здравствуйте. Добро пожаловать в Кыргызстан. Саламатсызбы, Таркович мырза. Кыргызстанга кош келдиңиз. Бизге эксклюзивдүү маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Сизди машыктыруучу катары көбүрөөк билишет, бирок футболго кантип келгениңизди, машыктыруучулукка чейинки футболдук карьераңызды билүү баарына кызык болмок. Yes, I was born in Prešov. It is a city on the east part of Slovakia and from the early age. Ооба, мен Прешев шаарында, бул Словакиянын чыгыш бөлүгүндөгү шаар, ошол жерде төрөлгөм. Кичинекей кезимден 5-6 жашында футболго аралашып ойной баштадым. Ошол убакта футбол менин экинчи жашоом болоорун жана маштыруучу болууну кааларымды түшүндүм. 18 жашымда Словакиянын борбору Братислава шаарына көчүп келдим. Менин максатым Каменский атындагы университеттин дене тарбия жана спорт факультетине тапшыруу эле. Бул биздин өлкөдөгү эң жогорку маштыруучулук билим болуп эсептелинет. Ошол эле учурда мен улуттук деңгээлде да футбол ойночумун. Бирок 23 жашымда бутумдан катуу жаракат алып калып, футболчу катары карьерамды жыйынтыктоого аргасыз болгом. 24 жашымда маштыруучулук карьераны улантууну чечтим. Ошол эле учурда мени Дубайга экинчи лиганын командаларын маштыруу үчүн жана оюучу катары чакырышты. Ошентип 23-24 жаштан баштап маштыруучулук ишмердүүлүгүмдү баштадым. Ошол жаштан баштап жогорку деңгээлге чыга аларыма жана бул мен үчүн абдан маанилүү. Экинчи жагынан чындык экенине ынандым. Анткени мен улуттук курама команданын башкы маштыруучусу да болдум. Бул ар бир маштыруучу эңсеген экени маалым. Кыргызстандын курама командасынын башкы маштыруучусу болуу мен үчүн ушундай эле мааниге. Анткени мен өлкөнүн ар бир маштыруучусу улуттук курама команданы жетектегиси келерин жакшы түшүнөм. Ошондуктан азыр менин мойнумда турган жоопкерчиликти жакшы сезип турам. I could understand that everyone coach in the country wants to be the coach of the national team, so I understand the responsibility I have at the moment. За вашу тренерскую карьеру. Сиздин машыктыруучулук карьераңызда бул экинчи гана чет элдик дайындоо, туурабы? Yeah, that's true. Mostly I was coaching in Europe and I recognize Europe football very well. Ооба, бул чындык. Мен маштыруучулук кызматымды Европада өтөдүм жана Европа футболун жакшы билем десем болот. Кыргызстан албетте Азия өлкөсү. Бирок бул аймактын футболу менен таптакыр тааныш эмесмин дегенди билдирбейт. Мен Бириккен Араб Эмираттарынын Баняс клубунун башкаруучусу болуп турганда, ал өлкөдөгү футболду салыштырууга мүмкүнчүлүк болду. Албетте, Борбордук Азиянын жана Борбордук Европанын адамдары ар түрдүү. Ошондуктан мен үчүн бул жагдай ишке көнүп кетүү үчүн жакшы чакырык. Мен Кыргызстан эли абдан чынчыл жана абдан ынтымактуу экенин көрүп, биздин кызматташыбыз жогорку деңгээлде болоруна толук ишенип турам. I see and I understand that Kyrgyz people are very honest, very friendly, so I'm sure that cooperation will be on the top level. До назначения в сборную Кыргызстана. Кыргызстандын курама командасына дайындалганга чейин жалпы өлкө футболчулар жана Кыргызстандын курама командасы тууралуу кандай маалыматтар бар эле? Yes, I know that in the year when I became assistant coach of the Slovak national team in 2013, in those time, around this time, the former coach Kristinin. Мен Словакиянын курама командасына маштыруучунун жардамчысы болуп 2017-жылы келгенде, ошол эле мезгилде Кристинин курама командага башкы маштыруучу болуп келгенин билем. Бул кызматта 9 жыл калуу өтө кыйын. Улуттук кураманын деңгээлине андан да кыйын экенин түшүнөм. Менин Азия футболунан кабарым бар. Көптөн бери өз ордунда калган курама командалардын маштыруучуларын да жакшы билем. Андыктан бул тармакта Кыргызстан тынымсыз иш алып барып жатканын байкадым. Эгерде маштыруучу көп убакыт бою бир ордунда иштесе, демек ассоциация кандай жол менен өнүгүүнү, кантип мыкты болууну жана албетте кыргыз футболун кантип бийик деңгээлге алып чыгуу керектиги тууралуу так көз карашы бар экенин билдирет. Ошондуктан Кыргызстандын амбициясы чоң экенин аңдадым. Кыргызстан биринчи жолу Азия кубогуна жолдомо алып, ошол эле учурда өз тайпасынан чыкканы маалым. Муну жакшы жетишкендик деп эсептейм. Менин көз карашымча, бул кыргыз футболу биримдикте болуу менен жогорку деңгээлге чыгууга идеалдуу жагдай. In this situation to Kyrgyz football and with unit effort make higher and bigger level. Непосредственно Оюнчулар тууралуу маалыматыңыз барбы? Yes, I can't say that I know the Kyrgyz football. It's not possible because Кыргыз футболчуларын жакшы билем деп айта албайм. Ооба, бул мүмкүн эмес. Анткени жаштар курамасында ойногон таланттуу оюнчулар көп экен. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти жаш оюнчуларга да, улуу оюнчуларга да жүктөө абдан жакшы жагдай. Кыргызстан курама командасы менен жакындан таанышып баштадым.
Акыркы 4-5 оюнду көрдүм. Албетте бир аз кийинчерээк тыкыр анализ жасайм. Учурда биз алдыга жыла турган багыттарды жакшы билем. Жана футболчулар менен бирге, албетте күйөрмандардын жардамы менен Кыргызстандын курама командасынын абалын жакшырта алабыз деп ишенип турам. Move forward, and I believe that together with the players and of course with the fans, we can bring a better situation for the Kyrgyz national team. Что стало, пожалуй, таким ключевым, самым важным? Кыргызстан курама командасын жетектөөгө макул болгонуңузга эң негизги себеп эмне болду? And it's a difficult question. I noticed that to be a national team coach is a big honest for every coach. Чындыгында бул оор суроо. Улуттук курама команданын насаатчысы болуу ар бир маштыруучу үчүн, анын ичинде мен үчүн да чоң сыймык экенин байкадым. Кызматым боюнча чоң тажрыйбам бар. Словакиянын курама командасынын башкы маштыруучусу катары Европа чемпионатына катыштым. 2016-жылы Европа чемпионатына маштыруучунун жардамчысы болуп катышып, техникалык директор да болуп иштегем. Акыркы 9-10 жылдык карьерам улуттук курама команданын деңгээлинде өттү. Ошондуктан Кыргызстан курама командасынын позициясын көтөрүү үчүн бул жердегилер Кыргызстан курама командасы, федерациянын кызматкерлери менен бөлүшкүм жана андан арда уланткым келет. Bring better position of Kyrgyz national team. Не знаю, насколько корректно. Суроо канчалык орондуу экенин билбейм, бирок келишимдин чоо жайы, ал канчага, кайсы мөөнөткө түзүлгөндүгү тууралуу айтып бере аласызбы? What we agreed with the FA. Мен федерация менен макулдашкам. Жакында расмий конференция болгондо келишимдин шарттары айтылат. Учурда мен бул теманы талкуулагым келбейт. Conference where will be these conditions discussed. So at the moment I don't want to speak about this. Okay, thank you. До турнира КАФа в июне, который пройдет в Бишкеке, осталось не так много времени. Айында Бишкекте өтө турган КАФа турнирине аз убакыт калды. Кандай даярдыктар кылынып жатат? Команда менен качан таанышасыз? Жана конкреттүү пландар барбы? Not yet. That's the reason why I came to Bishkek 1 month before, or 1 month and 10 days before the first game, because. Азырынча так эмес. Биринчи оюнга 1 ай 10 күн мурун Бишкекке келгендин себеби ушул. Анткени алдагы беттеш 10-июнда болот. Ушул убакка чейин мен адамдардын түшүнүгүн жакшы билгим келет. Мен мүмкүн болушунча көбүрөөк лиганын оюндарын көргүм келет. Жана албетте бардык башка оюнчуларды да байкашым керек. Мен үчүн ар бир оюнчу менен жеке таанышуу абдан маанилүү. Жана мен өзүмдүн маштыруучулар штабындагы кесиптештеримди жакшы билем. Бирок мен калган кызматкерлер менен да таанышышым керек. Бул алдыңкы күндөрдө жасала турган жумуштар деп айтсам болот. Албетте президент жана команда менеджер менен 11 майда Азия кубогунун чучу улак кармоосуна катышабыз. Анткени Азия кубогундагы биздин тайпаны жана атаандаштарыбызды билүү абдан маанилүү. Андыктан эң башкысы скаутинг жана скаутинг. Эмне болуп жатканын так билүү, бардык оюнчуларды билүү, алардын оптималдуу натыйжалуулугун билүү, алар менен жекече таанышуу. Бул нерселер келечекте эң башкы нерсе болуп саналат. These things are something like basic for the future. Вы как раз озвучили вопрос по поводу... Машыктыруучулар штабы жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ал штабка кимдер кирет, айта аласызбы? I can agree that the Karol Praženica is coming with me. Карл Праженица менин ассистентим болот, Мартин Русняк фитнес боюнча маштыруучу, жана калган маштыруучулар штабы жакынкы күндөрү федерация менен бекитилет деп айта алам. Association in next day. Разговоры с руководством уже состоялись. Есть ли уже какие-то... Жетекчилик менен сүйлөшүүлөр болду. Алдыда боло турган оюндарга же Азия кубогуна кандайдыр бир максаттар коюлдубу? We discuss not all things, but like I said before. Биз бардык маселелерди талкуулаган жокпуз. Бирок жогоруда айткандай эле, жакында расмий маалымат жыйыны өтөт, ошондо бардык шарттар жана максаттар айтылат. У каждого тренера есть свой подход. Ар бир машыктыруучунун өзүнүн ыкмалары бар. Сиз кандай машыктыруучусуз? Өзүңүздү кандай мүнөздөй аласыз? And this is a better question for the players. They must recognize the coach as well. But
Бул суроону футболчуларга бериш керек го деп ойлойм. Анткени алар маштыруучуну аныкташ керек. Бирок мен футболго болгон көз карашым тең салмактуу футбол. Мага тең салмактуу футбол ойногон жагат. Анда оюнчулар коргонунда да ылдам болуп, эмне болуп жатканын түшүнүп жана ар бир кырдаалга кандай реакция кылууну билгени маанилүү. Ошондуктан мен үчүн максаттарды билүү абдан маанилүү жана булардын баары 3 тирекке негизделген. Биринчиси командалык иш. Биз түшүнүшүбүз керек, оюнчу эмес, команда гана жеңиште жетишет. Бирок команда бул жөн гана талаадагы оюнчулар эмес, федерациянын мүчөлөрү. Ошондуктан бул адамдардын баары биз бир жолдо экенибизди түшүнүшү керек. Жана ошол эле максаттарга чогуу жетишибиз керек. Ошондуктан мен үчүн биринчи орунда командалык иш, анан албетте ишеним келет. Менин түшүнүгүмдө ишеним болмоюн мамилебизди жакшырта албайбыз. Мен оюнчуга ишенишим абдан маанилүү. Ал эми оюнчу мага ишене аларын так түшүнүшү керек. Өз ара ишеним болмоюнча натыйжалуулукту жоготуу өтө кыйын. Ал эми мен үчүн эң акыркы тирек бул тартип. Тартип бул негизги нерсе. Бул мен үчүн тигини же муну гана кылуу эмес. Мен үчүн тартип бул эрежелерди кабыл алуу. Эгер биз талаадан тышкары бардык эрежелерди кабыл алууга даяр болсок, биз анда талаанын өзүндө да тартиптүү ойноого даярбыз. Жана дисциплина жыйынтык берет деп дегенди түшүндүрөт. Бул менин философиям. Аягында айтарым, эң башкысы көрөрмандардын реакциясы жана алар өздөрүнүн команданын бир бөлүгү катары сезеби, жана алар команданын жыйынтыгына салым кошуп жатканын билишеби. Ал эми мен үчүн команданын ийгилигине көрөрмандардын ортоктош болгону абдан маанилүү. And the last one, PR for me is, the most important things on the end is how the fans will react, and that fans will feel that they are part of the team and they can join the results. And of course, I hope that they can join the success. Сиз биздин күйөрмандар менен жолугуша элексиз. Алар сизди таң калтырышат, мен ишенем. Thank you very much for the possibility to have interview. Мы говорим о требованиях со стороны КФС, что вот они ставят... КФСтин талаптары жөнүндө айтып жатабыз. Алар жетекчилик катары кандайдыр бир максаттарды коюшат. Ал эми сизде кандай талаптар бар? Машыгуу процессине жана башка кандайдыр бир өзгөчө нерселер? Задачу перед руководством КФС. So yeah, of course, that's one of the main goals for next days because. Ооба, албетте. Кийинки күндөрдүн эң маанилүү максаттарынын бири. Анткени мен Бишкекте болгону экинчи күнү болушум. Жана ушул убакка чейин айланамдагылардын баары менен таанышууга мүмкүнчүлүк була элек. Мен үчүн кандай шартта жашай турганыбызды, кандай тамактанабыз, кайда эс ала тургандыгыбыз абдан маанилүү. Албетте биз машыга турган окуу борборун текшеришим керек. Анткени мен үчүн машыгуу процесси эң маанилүү нерселердин бири. Анан албетте мен дагы стадионго барып, стадион кандай абалда экенин көргүм келет. Мына ушулардын баардыгын мен жакынкы күндөрү ишке ашырышым керек. Stadium and see the condition of the stadium, but this is just things which are in front of me on the next day. Сиз лиганын матчтарына бара турганыңызды айттыңыз. Демек, сиз КАФА турнирине чейин каласыз, туурабы? I am here till end of June. Мен бул жакта июнь айына чейин болом. Ошондуктан 2 айдын ичинде жогоруда айткандай бул өлкөдөгү адамдардын менталитетин билгим келет. Жана мен үчүн май айында скаутинг абдан маанилүү. Ошондуктан мен бүгүн Бишкектеги оюнга барган жатам. Футболчуларды оюн жүрүшүндө көргүм келет. Жалаң эле Бишкекте же Кыргызстанда ойногон футболчулар эмес, чет өлкөлөрдө, Сингапурда, Индияда, Казакстан, Орусия, Европада ойногон дагы көп футболчуларыбыз бар. Келе жаткан эл аралык даталарга кайсы оюнчуларды дайындоо үчүн маанилүү чечим кабыл алыш керек жана бардык оюнчу тууралуу бардык маалыматтар кененирээк керек. There are a lot of sides, but very important and good decision to name the right players for the outcoming international date and camp. Локальному уже, в принципе, картина понятна. У КФС и у прошлого тренерского штаба было направление. Мен бардыгы түшүнүктүү. КФС жана мурунку машыктыруучулар штабы чет өлкөдөн, тактап айтканда Германиядан, Кыргызстандан кеткен, же ата-энелери мурда Кыргызстандан кеткен оюнчуларды тартуу үстүндө иштешкен. Биздин өлкө үчүн ойногусу келген оюнчуларга мүмкүнчүлүк беришкен. Ушул багытта иштерди улантасызбы? Данное направление. Hope I understand the question. That's normal in nowadays that is the same in Slovakia that some of the families
Мен бул суроону туура түшүндүм деп ойлойм. Азыркы учурда Словакиядагыдай эле кээ бир үй-бүлөлөр ар кандай себептер менен өз өлкөлөрүн таштап кеткени менен алар словак бойдон калуусу нормалдуу көрүнүш. Словакиядагы абал так Кыргызстандагыдай болгон. Менимче футболчулардан өздөрүн кыргыз катары сезеби? Улутуна жакшы мамилеси барбы? Курама командага чакыруу кабыл алууга даярбы? Анан кайра кайтып келе алабы деп сураганыбыз жакшы. Албетте алардын эффективдүүлүгү жана футболдун деңгээли боюнча маселе да бар. Бирок эгер оюнчулар башкалар менен атаандаша ала турган деңгээлде болсо жана алар башкалардан жакшыраак болсо, анда мен оюнчуну сөзсүз түрдө улуттук курама командага чакырам. I don't have any doubt to invite other players which are not at the moment in the national team. Вы участвовали как главный тренер, вы вывели сборную на Евро 2020. Сиз баш кылмыштыруучу катары курама команданы Евро 2020 алып чыккансыз. Кыргызстан курамасы экинчи ирет Азия кубогунда ойногон жатат. Бул чакырыкты кандайдыр байланыштырбай элесизби? Данный челлендж, выход на Евро и игра уже непосредственно на Кубке Азии. Of course, it could be another kind of tournament because European level and Asia level is not the same. Албетте булар башка мелдештер. Анткени Европанын деңгээли менен Азиянын деңгээли эки түрдүү. Бирок менин артыкчылыгым эки турнирдин системалары бирдей. Демек, Европалык турнирдин системасы Азия кубогу менен бирдей. Мындай системалар менен кантип иш алып баруу боюнча тажрыйбам бар. Мен Евро 2016-да мастерчунун жардамчысы, 2020-жылкы Европа чемпионатында башкы мастерчу катары болдум. Ошондуктан менде ассистент менен биргеликте чоң тажрыйбам бар жана Азия кубогунда ийгиликке жетүүбүзгө жардам берет деп ойлойм. Мен федерацияда абдан мотивациялуу адамдарга жолуктум. Алар абдан күчтүү, ыкчам, абдан позитивдүү жана прогрессивдүү экен. Андыктан алдыга койгон максаттар ишке ашат деп ишенем. I met a lot of challenging people here in the association, which are very powerful and they are thinking very positively and progressive. So I think that the goals will be higher. У вас достаточно серьезный опыт работы с такими. Бизде улуттук курамада ойногон абройлуу оюнчулар менен иштөө боюнча олуттуу тажрыйбаңыз бар. Биздин футболисттер жөнүндө маалыматтар барбы? Лидерлердин бирин атай аласызбы? Жолугушууга даярданууга кимге өзгөчө көңүл бурдуңуз? На лидеров и кому вы особенно присматривались, когда готовились к назначению? It is first interview, so I don't want to be not rude, but for me it is important to know the team. Бул менин биринчи берген маегим. Мен орой болгум келбейт, бирок мен үчүн команданы билүү абдан маанилүү. Сиз айткандай Словакияда Гамшик, Шкриня, Лоботка сыяктуу көптөгөн мыкты оюнчулар менен иштештим. Бирок азыр бул жөн гана тарых. Алдыда жаңы максаттарым бар. Мен эмнени айта алам? Команда баарынан маанилүү. Албетте кыргыз футболунда көптөгөн кубокторду уткан жана өтө көп оюндарды өткөргөн лидер оюнчулар бар. Алар клубтардагы оюндарын жакшыртып жатышат. Бирок мен айткым келген эң негизги нерсе бир гана оюнчу бизди ийгиликке жетелеп жеңишке алып келе турган жана бул оюнчунун аты команда. Мен жеке оюнчуларды бөлүп айткым келбейт. Анткени башкалар мастерчу бул оюнчуларды гана ойлойт деп айтышы мүмкүн. Мен үчүн бардык оюнчулар бирдей деңгээлде жана мен алардын эң мыктыларын тандашым керек. Албетте өз жыйынтыгын көп жылдар бою далилдеп келе жаткан лидерлер бар. Алар команда үчүн абдан маанилүү. I need to choose the best player. Of course, there are leaders which proving their performance long time, and these leaders are very important for the team. Ну и в заключение, наверное, что-то наподобие пожелания, как вы хотите, чтобы у вас там с фанатами. Жыйынтыктап айтканда каалоолор болсо керек. Көрмандарга эмне деп айтат элеңиз? Для своей же дальнейшей работы. I wish success to our national team. Мен улуттук курама командабызга албан ийгиликтерди каалайм. Мага ишенип жана жоопкерчиликти тапшырган эл туура чечим кабыл алганына ынанса экен деп тилейм. Мен биздин тандап алган футболдогу жолубузду көрмандарыбыз колдоо менен оюндарга келип, жаңы эмоцияларды алып жана бүтүндөй команданын бир белгүү экенин сезүүсүн тилейм. We'll come to our matches with the effort, with the emotion, and with the feeling that they are part of the team. Thank you. Мындан аркы ишиңизге ийгиликтерди жана биздин курамабызга жеңиштерди каалайм. Сизге чоң рахмат. Thank you very much for interview. Thank you very much for your wishes, and
I hope so that together we will be stronger. Thank you.